Кулиевтин которгон Куранында 804 бет 481 номер менен мындай деген хадис бар. Передают, что Джундаб Суфьян рассказывал, посланник Аллаха заболел и не вставал с постели 2-3 дня. Тогда к нему пришла женщина и сказала: «О Мухаммед, поистине я надеюсь, что твой дьявол уже покинул тебя. Я вижу, он не приближался к тебе в последние 2-3 дня». Аллахтын элчиси ооруп калды. Анан төшөктөн тура албай калганда бир аял келип туруп айтты дейт: «О Мухаммед, эми сенин жин шайтаның ичиңен чыкты го деп үмүттөнөм дейт. Анткени 2-3 күндөн бери ал сенден байкалбай калды деп, сага жолобой калды деп. Я вижу, он не приближался к тебе в последние 2-3 дня. Биз Мухаммед жөнүндө, Мухаммедтин жашоосу жөнүндө өтө баштаганда биз 48 номер менен видеону карасаңар да болот. Башында Мухаммед кандай ачылыш алгандыгы жөнүндө айтып бердик эле. Ал өзүнчө үңкүргө жалгыз жүргөндө жебирейил имиш, бирөө келип аны кысып оку эле оку деп, Мухаммед окуй албайм деп, ошондон жүрөгү чүп үйүнө качып келип, мойну башы беттери титиреп, мени каткыла деп, жапкыла деп коркуп, анын аялы Хадича жаап, андан кийин Хадичанын тууганы болуп калган бир христиан, Кудайга ишенген адам калып барып, муну көрүп берчи эмне болуп атат десек, ал көрүп аныктагычакты Кудайданбы же Кудайдан эмеспи. Өзү өлүп калып, анан Мухаммед бир канча жолу суицид кылганга аракет кылып, жардан алыс учуп өлөм деп. Өлө албай. Ошондон кийин көзүнө шайтан көрүнүп, намаз окуп атканда аны жаңсалап, кубалап, эмне болуп атасың Мухаммед десек, мага шайтан келип жүзүмө отургутуп атат. Ошону кармап байлап коеюн дедим эле, анан байлай албай калдым деп. Ошондой акыбалда уланып жүргөндө бир күнү жатса, 2 киши келип, бирөө башына, бирөө аягына туруп, «Ой, бул эмне болуп атат? Мунун эмнеси? Эмнесинде мандеми бар?» десе, экинчиси жооп берип, бул магиянын кол астында жүрөт, таасиринин астында, кара күчтөрдүн таасиринин астында жүрөт деп айтты деп Мухаммед өзү айтып берет аялына. Ошентип кара күчтөрдүн таасиринин астында башталган Мухаммедтин ачылыштары. Андан кийин өзүнүн жашоосу жөнүндө биз кыскача өттүк. Жашоосу толугу менен баскынчылык, зордук, зомбулук, талап, тоноо, киши өлтүрүү, мыкаачылык менен. Катын постук, көзүнө кайсыл аял туш келсе, жагып калса, ошол күйөөсү менен ажырашып келсин, мен жатам деп. Ал турмак өзүнүн асыранды баласынын аялы, өзүнүн келинине көз түшүп калса да, аны да тартып алып жатып, 6 жашар кыз менен кызга үйлөнүп, Айшага 9 жашында аны менен жатып, ялаң ушундай жашоону өткөрдү. Анан ушул жашоосу аягына чыкканда ооруп калып, төшөктөн тура албай калганда бир аял келип айтып атат дейт: «О Мухаммед, чынында сенин жин шайтаның сени таштап кетти го деп үмүттөнөм. Анткени акыркы 2-3 күндөн бери ал жин шайтаның байкалбай калды» дейт. Анткени ал төшөктөн тура албай калды, мурдагыдай зордук, зомбулук, жаман нерселерди кыла албай калды. Ошон үчүн аның байкалбай калды дейт. Кулиевтин Кураны колуңарда жок болсо, ушуну эле хадистерден табасыңар. Берде мындай дейт:
Он пророк заболел. Поэтому он не стоял для молитвы в течение ночи или двух. Затем пришла женщина и сказала: «О, Мухаммед, я думаю, что твой дьявол наконец оставил тебя». Төшектен тұра албай қалғанда аял келіп айтты дейді: «Сенің жин шайтаның, дьявол, ақыры сені таштады ғой» дейді. Шын эле хадистерден дағы табабыз. Гавриил не приходил к пророку, дейді. Джибриль пайғамбарға келбей қалды в течение некоторого времени. Поэтому одна женщина курейшитов сказала: его сатана покинул его. Джибриль келбей қалғанда курейшиттерден бір аял айтты дейді: «Мына Мұхаммедтің шайтаны емі мұны таштады» дейді. Ошентип Мұхаммед бұл жашоодон өттү. Кантип аян алып, кандай аян алганда кара күчтөрдүн таасиринин астында суицид кылып, жардан алышуучу өлөйүн деп башталса, өзү кылбаган нерселерди кылдым деп элестете баштаганын буга чейинки өткөн хадистер өзү баяндап бердилер. Анан ошентип жүрүп, баскынчылык, зордук, зомбулук, мыкаачылык менен анан өмүрүнүн аягында төшөктөн турбай калганда дагы кайра эле ошол нерсе айтылып атат да. Бир аял келип айтып атат дейт: «Эми сени шайтаның, жин шайтаның сени таштады го деп үмүттөнөм» деп. Мухаммед өлгөндөн кийин ал жөнүндө дагы өлгөндөн кийин хадистер жазылат да, анан ал жөнүндө мындай деген хадистерди жазышат. Прекрасный нрав посланника Аллаха описывается во многих коранических аятах. Всевышний сказал: «По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним, а ведь если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя». Аллах айтты дейт: «Сен ушунчалык боорукер, жумшак болдуң адамдарга карата. Эгерде сен катуу мамиле жасай турган болсоң, анда алар сени таштап кетишмекте» дейт. Буга чейинки эле хадистерден окубадыкпы? Ал кандай адамдардын колун кестирген, ташпаранга алдырган, өлтүрткөн мыкаачылык менен, баскынчылык кылган, күйөөлөрүн өлтүрүп аялдарын тартып алган. Анан ал өлгөндөн кийин Аллах айтат эмиш: «Сен аябагандай жумшак болдуң. Эгерде сен катуу болсоң, алар сени таштап кетип калмак» деп. Андан кийинкисинде айтат, ошол эле хадисте ылдый жагында: «Своими совершенными качествами пророк превзошел всех остальных людей. И подтверждение его благонравия и набожности мы находим во многочисленных свидетельствах его ближайших сподвижников». Мухаммед өзүнүн жеткилең, адамкерчиликтүү сапаттары менен жер жүзүндөгү адамдардын баарынан ашып түштү дейт. Ал жөнүндө анын жанында жүргөн адамдар, сахабалары көптөгөн күбөлөрдү беришкен. А биз буга чейин эле ошол эле жанындагы сахабаларынын, жанында жүргөн жакын адамдарынын күбөлүктөрүн буга чейин окудук да. Хадистерден, тафсирлерден кандай мыкаачылык кылганын, кандай өзүмчүл болгонун, анан ошонун баарысын алар айтып атат бу жерде. Ал жер жүзүндөгү адамдардын баарысынан ашып түштү дейт. Анын жеткилеңдиги менен, адамкерчилик жогорку сапаттары менен баарынан ашып түштү дейт. Буга чейинки сабактарда айтып бербедим беле? Куран өзү кантип калп айтканды үйрөтөрүн, кандай учурда калп айтса болот экен.
Ошондой эле бул өзү мына тастыктап атпайбы? Өздөрү Мухаммедтин жашоосун айтып берип атат, кандай баскынчы болгонун, мыкаачы болгонун, катын-пост болгонун. Анан өздөрү эле аягында айтып атат. Жо, бул деген адамдардын эң эле жогорку адамгерчилик сапаттарына ээ болчу деп атат. Калпты айтып атат. Анын жашоосу жөнүндө. Кийинки хадис. Передают, что однажды Аишу спросили, как посланник Аллаха обращался со своими женами. Она ответила, он был самым благонравным человеком. Он не был грубым, не позволял себе вести себя непристойно, он не кричал на рынках и не отвечал на зло злом. Напротив, он прощал и проявлял милосердие. Мухаммедтин аялы Айшадан сурашыптыр. Ой, Аллахтын элчиси кандай киши эле десет, ал жооп берет дейт. Ал нравалык жактан өтө бийик адам болгон дейт. Ал эч качан орой болчу эмес. Өзүнө туура эмес нерселерди жасаганга такыр жол берчү эмес дейт. Он не был грубым и не позволял себе вести себя непристойно. А ушул эле Айша буга чейинки хадистерди айтпады эле. Мухаммед өзүнө аят түшүрүп алып, көзүнө көрүнгөн аялдар менен жата баштаганда, ошону көрүп мен кызыкканчу элем. Анан аят түшкөндө, сен каалаган аял менен жата берсең болот деген аят түшкөндөн кийин анан айттым. Сенин Кудайың, сен эмнени кааласаң ошону аткарганга шашып турат турбайбы? Деп айткан ушул Айша эмес беле? Мухаммед ушул аялдары жок кезде күңдөрүн алып келип алып жатканда Айша менен Хафса үстүнөн чыгып кармап алып, нааразычылык акцияны өткөрүп, үйдө чыр-чатак болгондо эле ушул Айша эмес беле? Анда Мухаммед өзүңөр эсиңерде болсо аят түшүрүп алган. Мен бул адатымды таштайын дедим эле, бирок Аллах таштаба деп атат. Аялдарыңды укпай, мен ук деп атат. Ошондуктан мен муну уланта берем деген аятты көтөрүп. Ал турмак ошол үйүндө чыр-чатак болуп атканда Умар келип калып, ушул эле Айша менен Хафсага айтпады эле, силер нааразычылык акцияңарды токтотпосоңор, анда пайгамбар силер менен ажырашат. Аллах болсо ага силерден да жакшы аялдарды берип коет деп. Анан ошол эле Айша бул жерде айтат имиш бул хадисте. Ал өтө благонравный, нравалык жактан өтө бийик. Айбагандай сонун киши болчу дейт. Он не кричал на рынках и не отвечал на зло злом. Напротив, он прощал и проявлял милосердие. Жамандыкка жамандык менен жооп берчү эмес, ал аябагандай кечиримдүү, мээримдүү болчу дейт. Буга чейинки хадистерден эле окуп атыкпы? Мухаммедтин төөлөрүн уурдап кеткен кишилерди карматып келип туруп, кандай жаза берди эле? Жөн эле өлтүрбөстөн кыйнап, эки колун чаптырып, андан кийин эки бутун чаптырып, андан кийин эки көзүнө ысык темирди бастырып, сокур кылып, анан суу сурап, сууга да жетпесин деп чөлгө таштап койду деп эле. Жөн эле өлтүрбөй, бирок мыкаачылык менен. Кайбирлерин 20дан ашык кишини кудуктун ичине ыргытып ийип өлтүртпөдү эле. Анан аны ушундай өлгөндөн кийин сүрөттө мүнөздөмө берип атат. Ал өтө эле сонун киши болчу. Анан дагы ылдыйкы хадисти окуп көргүлөчү. Посланник Аллаха был стыдливее, чем девушка на выданье в своей комнате. Если ему что-либо не нравилось, то мы узнавали об этом по выражению его лица. Аллахтын элчиси жана күйөөгө берип аткан, мына жаңыдан эле күйөөгө даярдап кийимин кийгизип, бөлмөдө даярданып отурган кыздан дагы уяң болчу дейт. Андан дагы тартынчаак. Мына посланник Аллаха был стыдливее, чем девушка на выданье в своей комнате. Тим эле ушундай уяң болчу дейт. Ага бир нерсе жакпай калса, биз анын өңүнөн гана билчүбүз дейт. Ал эч качан ачык айтчу эмес, үнүн чыгарып, анын өңүнөн гана билчүбүз. Тим эле ушундай
созолонгон адам болчу дейт. Үйгө чыгып аткан кыз биякта калсын дейт. Ушуну эле мына Кулиевдин китебинде жазылган хадисти биз хадистерден табабыз. Сахих аль-Бухари 35-62-де мындай жазылып турат. Пророк был застенчивее девушки, девственницы в чадре дейт. Пайгамбар ал турмушка чыгып аткан жанагы юру кыздан дагы уяң болчу дейт. Застенчивее. В чадре дейт. Чадра деген жана Индиянын кинолорун көрүп жүрсөңөр, Индиянын кыздарын көрүп жүрөсүңөр да. Өзүнүн улуттук кийими сарини кийип, анан жоолугун салынып, бир кол менен бетин жаап алат, көргөзбөй, уялып. Ошону чадра дейт. Ал тимеле ошондой кыздан дагы уяң болчу дейт. Пророк был застенчивее девушки, девственницы в чадре. Тимеле уяңдыгын айтпа. Индиянын кызы биякта калсын. Ушул чындыкка кошобу? Мына өзүбүз эле ушуга чейин окуп келдик. Мухаммедтин жашоосун үстүртөн хадистерден, тафсирлерден окуп көрдүк. Ал кандай адам болгонун, кандай мыкаачылык кылганын, эч бир тартынбай, уялбай басып алган жерден талап тоногон жердин дагы 5тен 1 бөлүгү меники, эң жакшысы меники дегенин, андан тышкары оокат кысыл кестеме жоголуп кетсе дагы аят көтөрүп келгенин муну пайгамбар алган жок деген. Анын катын постугун көзүнө кайсыган аял тушу, аны дагы дин менен, шарият менен бекемдеп алган. Дагы кайсы бир аял өзүнүн арнагысы келсе пайгамбар жатса болот, андан тышкары дагы көзүнө кайсы бир аял түшүп калса аны менен да жатса болот. Ал турмак өзүнүн насыранды баласынын аялы Зейнепке көз түшүп калса да аны менен жатса да болот, анда да аят көтөрүп келген. Мына Аллах алдап атат. Анан ошону өлгөндөн кийин ушундай сүрөттөп атат. Имали уяңдыгын айтпа. Застенчивее девственницы в чадре. Жанагы Индиянын кыздары эле жоолугун салынып, бир кол менен жоолугу менен жаап алган. Тимеле уяң. Өйдө карабайт дейт. Ушул чындыкка кошобу эми? Өзүңөр ойлонгулачы. Чындыкты айтып атабы же булар калпты айтып атабы? Өздөрү эле. Хадистер өздөрү эле айтып атат. Мухаммедтин жашоосу кантип башталганын, кандай болуп жүрүп, кандай өткөрүп жашоосун, анан аягында кантип өлгөнүн айтып берип атат. Өлөрүндө аял келип айтып атат. Үмүттөнөм, сенин жин шайтаның эми чыкты го. Анткени 2 күндөн бери байкалбай калданың деп. Өлгөндөн кийин ага ушундай мүнөздөмө берип атат. Ой, ал ушундай адамдардын эң эле жогорку сапатына, нравалык жактан өтө бийик адам болчу. Ал турмак иманын уяңдыгын айтпа. Застенчивее девственницы в чадре дейт. Ушул чындыкка кошобу? Же калппы, жалганбы? Аны өзүңөр жыйынтык чыгаргылачы.